Аллах Тааланын алдындагы соопту дагы аткарууга жоопту дагы болгон иштердин эң негиздүүлөрүнүн бири маркумдарды акырет жолуна узатуу экенин эске сала кетмекчибиз. Албетте, мындай улук иштерге бел байлап кызмат кылып, Аллах Тааланын да аркы дүйнөгө аттанып кетип бара жаткан маркумдардын да эл журтунда ыраазылыгын алып, чоң сооп алуу адам баласынын чыныгы артыкчылык сапаттарынын жана милдеттеринин бири болуп саналат. Албетте, бул жарык дүйнөгө жаралган ар бир жан ээси Аллах Тааланын тагдырлап берген өмүрү, ырыскы суусу түгөнгөндөн кийин өтө сырдуу да, өтө чартараптуу, кырдуу да болгон бул эки дүйнөнүн ортосун бөлүп ажыратып турган өлүм аттуу улук иштин дуушар келиши менен бала бакыраларынын мал дүйнөсүн эли журтунан ажырап, бул сыноо дүйнөдөн акыреттеги түбөлүктүү чыныгы жашоо ааламына жол алып, кээ бирөөлөр шан шөөгөттөр, кээ бирөөлөр карыпчылык, жаркы дүйнөгө көчүшүбүз тууралуу айтпаса да баарыбызга маалым жана ар бирибиздин башыбызга келе турган белгилүү анык иш. Бул тууралуу Аллах Таала өзүнүн касиеттүү сөздөрү жазылган улуу Куран китебинде да кабар берген. Ар-Рахман сүрөсүнүн 26-27 аятында жер жүзүндөгү баардык жандуу зат өтүүчү, өлүүчү эч ким тирүү калбайт. Улуулуктун жана урматтуулуктун ээси болгон тарбиячыңдын, Аллах Таалаңдын өзү гана калат. Эч убакта өлбөй турган, түбөлүктүү, тирүү кала турган зат жок делинген. Кудай Тааланын ушул улук сөзүнө жакшы кулак салып, терең акыл жүгүртө турган болсок, албетте, Аллах Тааланын жалгыз өзү гана түбөлүктүү, тирүү, улуу зат экенин калган баардык жаралган жана ээлеринин кезек-кезеги менен дүйнөгө келип, өлүм себептүү бири-бирден акырындап акырет ааламына кетишибиз анык экенин билебиз. Ошондуктан урматтуу адам баласы, биз Аллах Тааланын алдында өтө алсыз пенде экенибизди өз мойнубузга алып, өтүп кетүүчү бул дүйнөнүн түгөнбөгөн түйшүктүү иштери менен гана алек болуп, чектелип калбай, Аллах Таалага бойсунуп, ага ибадат кылып, анын буйруктарын колдон келгенче толук аткарууга милдеттүү экенибизди да эч качан унутпоого тийишпиз. Аллах Тааланын өлчөп берген өмүрү түгөнүп, ажал оорусуна чалдыгып, жан берүүгө жакындаган адамга жанында турган адамдар эмнелерди аткарышы зарыл. Эң биринчиден ислам шариятыбыз көрсөтүп, жол менен туура жаткызууга аракеттенүүбүз зарыл. Жан берүүгө жакындаган адамды туура жаткыруунун эки тартиби бар. Биринчи тартиби буттарын кыбыла тарапка сундуруп, чалкасынан жаткырып, жүзү кыбыланы карап турушу үчүн башын бир аз өйдөрөөк көтөрүп жаткырыш керек. Көпчүлүк ааламдарыбыз ушул айтылгандай чалкасынан жаткыруунун туура көрүшкөн. Себеби денесин баш коюп, чалкасынан жатканда жана чыгаруу асан болот делинген. Ошондуктан биринчи тартиптеги көрсөтмөгө амал кылганыбыз жакшыраак. Экинчи тартип жүзүн кыбыла тарапка каратып, оң жагы менен жаткыруу. Бул тартип сүннөткө амал кылган тартип болуп эсептелинет. Бирок бул тартипке жаткыруу жан берүүдө кыйынчылык жарата турган болсо, анда биринчи тартипте айтылгандай эле чалкасынан жаткырууга амал кылганыбыз туура деп айтылган. Жан берүүгө жакындаган адамдын алдында Кудайдан корккон, таква, жакшы адамдар болуп, шахадат келмеси же ыйман келмесин угуз айтып туруулары керек. Себеби пайгамбарыбыз кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах болсо, ал бейишке кирет деп айткан сөзү бар. Ошондуктан акыркы сөзү ыйман келмеси болушу өтө маанилүү. Жан берип жаткан адамга айткын деп күчтөп буйрук кылынбайт. Себеби жан берүүнүн өзү өтө кыйын. Эгерде Ясин сүрөсүн билгендер болсо, аны окуп олтурганы аябай жакшы болот. Маркумдун артында кала турган жакындары, адам жан берерден мурдараак акыл эси ордунда айткан сөздөрү уга турган кезде кезек менен кечирим сурап, ыраазычылык алып калганы жакшы. Мындайда мурда кийин канчалык оор сөздөр айтылып, көңүл калтыраалык иштер болуп кеткенине карабай, кечирише билгени талапка ылайык. Себеби адам баласы жалган дүйнөдөн түбөлүктүү чын дүйнөгө көчүп, бүткүл ааламды жараткан Аллах Тааланын алдына бара жатат.
Ал жерде аны чыныгы адилеттүү суроо жооптор, коркунучтуу караңгы көрүстөн, кабырстан, мөрзө жашоосу күтүп турат. Анан калса ал жерде бүгүн эртең барарыбыз дагы турган кеп. Ошондуктан маркумдун суроо жооптон жеңил өтүп, Аллах Тааланын рахматына жетип, бейишке кирип, Аллах Тааланын да бизден да ыраазы болуп, түбөлүктүү рахатта жашоосун улантуусу үчүн биз түрдүү пенделер албетте өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды айтып, маркумдун да ыраазычылыгын суроо менен кечиримдүүлүк жана боорукерлик кылганыбыз жакшы. Эркектер үчүн 3 бөлүктөн турат. Камис, көйнөк. Маркум эркектердин мойнунан баштап кызыл ашыгынан төмөн, буттарына чейин жылаңач денесинин үстүнөн кийгизиле турган эң биринчи ич кийим болуп эсептелинет. Маркум эркектин жылаңач денесине кийгизилүүчү көйнөгүнө деп даярдалган 2 бүктөлгөн кездеме. Маркум эркектин көйнөгүнүн жакасы тирүү адамдын көйнөгүнүн жакасы сыяктуу башы эле баткыдай айырып ачылат. Камис көйнөгү эркекке да аялга да окшош даярдалган, мойнунан баштап кызыл ашыктан төмөн, бутуна чейин оролгон же кийгизилген кездеме. Эркек менен аялдын көйнөгүнүн жакасында гана бир аз айырма болот. Экинчи, изар. Камис көйнөктүн үстүнөн ороло турган кездеме. Маркум эркектин төбөсүнөн баштап кызыл ашыгынан төмөн, буттарынын учуна чейин ороло турган кийим. Изар маркум эркектин көйнөк кепининдеги үстүндөгү оролуучу экинчи кепин. Ал өлүктүн төбөсүнөн баштап тээ буттарынын учуна чейин болуп, өлүктү толук кең орой турган кездеме болуп эсептелинет. Изар кепиндеги оролгондо биринчи сол жак оролуп, андан кийин оң жак оролот. Үчүнчү, лифафа. Көйнөк менен изардын сыртынан ороло турган кездеме. Маркум эркектин башынан жана буттарынан бир карыш узунураак болуп, көйнөк менен изардын үстүнөн толук оролгон жана эки башын байлап коюуга жете турган кепиндик кездеме лифафа деп аталат. Бул лифафа аттуу кепиндик маркум эркектин көйнөк жана изар аттуу кепиндик кийимдери оролгондон кийин алардын сыртынан биринчи сол жагы, андан кийин оң жагы оролот. Жогоруда айтылган кепиндиктер кийгизилип, лифафа оролгондон кийин деле кепиндиктер ачылып кетип, аврат мүчөлөрү көрүнүп калуу коркунучу болсо, кепиндердин сыртынан бир нерсе менен байлап коюуга болот. Бирок бул байлангандар лахат көргө коюлгандан кийин кайра чечилет. Өлүк жуула электе анын алдында Куран окуу макурө дурус эмес болуп эсептелинет. Өлүк жаткан үйдүн ичинде жакшы жыттуу нерселерди сээп, арча, адырашман сыяктуу нерселер менен ызыраптап койсо да болот. Себеби ал жерге урматтуу периштелер да кирет жана үйдүн ичиндеги жагымсыз жыттарды жоготуп коюп кирген кишилердин дагы көңүлүн бузбайт. Ошондой эле жунуп болгон, гусулдан жуунбаган, киринбеген булганыч адамдар, хайыз көргөн аялдар, этек киргелип жуунуп тазалана элек аялдар, нифастан таза боло элек аялдар, төрөттөн кийин жуунуп таза боло элек аялдар өлүктүн алдында алысыраак турганы жакшыраак. Маркумду толук сууга алып, жуунтардан мурда маркумдун алды артын, жыныстык жерлерин жууп, даараткана алдырылат. Даарат алдырганда оозу мурдуна суу куюлбайт. Мындай даарат алдырууну махрам, майрам сууга алуу деп да коюлат. Мунун негизги себеби өлүктүн кайсы бир дене мүчөсүнүн булганыч нерсе чыгып, ошол бойдон жатып калбасын. Ошондой эле жаназа окуу үчүн сууга алынган учурда жуунтарда киргендердин көңүлүн капа кылбасын деген максатта даарат алдырып тазалатат. Эгерде үйдүн ичи ысырыкталбаган болсо, ысырыктап койгон жакшыраак. Маркумдун аврат эсептелинген жыныстык мүчөлөрү киндик менен эки тизе кошулуп, денеси кездеме менен жабылат. Маркумдун аврат жерлерин жуунтарда эки киши, маркумдун үстүндөгү аврат жерлерин жабуучу кездеме менен бир аз көтөрүп, ошондой абалда жуундат. Себеби маркумдун авратын жыныстык мүчөлөрүнө көз салуу, кароо тирүү адамдын аврат мүчөлөрүнө көз салгандай эле арам деп эсептелинет. Маркумду жуунтуучу киши алгач эки колун 3 жолудан жууп, колдорун чүпүрөк менен ороп, же болбосо колдорун коргоо максатында мейли кийип, маркумдун аврат жыныстык жерлерин алды артын жууйт. Жыныстык жерлери жылаңач кол менен жуулбайт, чүпүрөк менен гана жуулат. Жыныстык мүчөлөргө кол салуу арам. Маркумдун аврат жерлерин жуугандан кийин жуучу киши колундагы чүпүрөктү же колгапты таштайт да, колдорун жууп, сууланган таза чүпүрөк же кебез менен маркумдун тиштерин, мүлктөрүн жана эриндерин
тоноолорун сүртүп тазалап коет. Оозу мурдуна суу куюп чайкабайт. Маркумдун жүзү 3 жолу, 2 колу чыканагы менен 3 жолу жуулат. Маркумдун башына, кулактарына жана мойнуна маск тартылат. Маркумдун 2 буту кызыл ашыгы менен кошо 3 жолу жуулат. Маркумду даарат алдыруу үчүн чоң кишиге да, балага да, эркекке да, аялга да жогоруда айтылгандай бирдей тартипте ишке ашат. Маркумдун башы менен сакалы гүл кайыр чөбү менен же самын менен же болбосо самынга окшогон жакшы жети бар нерселерди аралаштырган жылуу суу менен жуулганы жакшыраак. Эгерде алар болбосо, жылуу сууну өзү менен жууса да болот. Маркумду сол жак капталынан жаткырып, оң жак капталындагы дене мүчөлөрүнүн башынан баштап бутуна чейин суу куюп, ышкалап өтө этияттык менен 3 жолу жууйт. Андан кийин оң жак капталынын жаткырылып, сол жак капталындагы дене мүчөлөрүн да башынан баштап бутуна чейин суу куюп, өтө акырындык менен 3 жолу ышкалап жууйт. Маркумду баардык денесине тегиз суу жеткирип жууш үчүн жуугуч киши колуна чүпүрөк ороп алганы жакшыраак. Жогоруда айтылгандай, маркумду 3 жолудан жуунту менен пайгамбарыбыздын сүннөт иштерине туура амал кылган болобуз. Эгерде 3 жолудан көп же аз болуп калса, махрух болот. Себеби андайда сүннөткө туура амал кылынбай калат. Андан кийин маркумду олтургузуп, курсагын жогорудагы төмөн карай акырын басканча сылайт. Эгерде агырат жерлеринин бир нерсе чыккан болсо, ошол чыккан жерден өзүн гана жууп тазалап коюшу керек. Бүткүл денеге кайрадан даарат алдыруунун кереги жок. Андан кийин маркумдун нымдуу денесин кургак таза чачык, сүлгү же чүпүрөк менен сүртүп, кургатып андан кийин кепинге оролот. Кепин ным болуп калбашы керек. Маркумдун сажда кыла турган жерлери же тагыраак айтканда маңдайы, мурду, 2 колу, 2 буту, 2 тизеси курт кумурскалардан аман болуп, көпкө туруусу үчүн жыты жакшы нерселерге себилет. Кээ бир китептерде Аллах Тааланын сажда кылган мүчөлөргө ошол артыкчылыгы үчүн жыты жакшы нерселер себилет десе, кээ бир китептерде ошол жакшы жыттуу нерселер себилген жерлерге курт кумурскалар жакын жолобой, көпкө чейин бузулбай турат деп да айтылган. Маркумду сууга алып жууш үчүн 4 адамдан катышканы дурусураак болот. Себеби бир киши жуугандын, бир киши суу даярдап, суу куюп бергендин калган 2 киши болсо, маркумдун үстүндөгү аврат жабуучу кездемени бир аз көтөрүп, кармап берүүнү жана маркумдун денесин ар бирине оодарып, жардамдашуунун кызматын аткарат. Маркумду жууганга кирген адамдар жакын тууган уруктарынын болгону жакшыраак. Эгерде жакындарынын жуугандары билгени болбосо, ишеничтүү, таква, Кудайдан корккон таза адамдын киргени дурус. Себеби маркумдун денесинде кандайдыр бир жашырып жүргөн айып, кемчиликтери болсо, же кайтыш болгондордон кийин кандайдыр бир жаман белгилер, көрүнүштөр пайда болсо, алардын башка адамдарга айтылбай жашырылганы жакшы. Маркумду жууганы кирген адам маркумдун кандайдыр бир жакшы көрүнүштөрүн байкаса же сезип калса, мисалы жүзүндө жылмаюу пайда болсо, же нурданып, тамылжып турса, же жагымдуу жыт пайда болсо, же дагы ушуга окшош башка жакшы белгилерди көрсө, анда аны жалпыга ачык айтып угузганы туура. Эгерде маркумду кандайдыр бир жаман көрүнүштөрдү көрсө же байкаса, мисалы жүзү карарып кетсе, же жаман жыт пайда болсо, же дагы башка ушул сыяктуу жаман көрүнүштөрдү көрсө, эч кимге айтпай жашырганы макул. Себеби пайгамбарыбыз бул тууралуу төмөндөгүдөй хадиси бар. Өтүп кеткен маркумдардын жакшылыктарын эске алгыла, ал эми жамандыктарын айтуудан баш тарткыла деген сөзүнө амал кылып аткарганыбыз жакшы. Эгерде кайтыш болгон адам дайым арак ичип, жаман күнөө иштерди ачыктан ачык көп кылып, көпчүлүк эл журтка зыяны тийсе, көпчүлүк элдер аны өтө жаман адам экенин ачык билген адам кайтыш болгондон кийин анда жаман белгилер пайда болсо, жууган киши көргөнүн адамдарга айтуунун зыяны жок. Себеби андай кишилердин жаман акыбетке, элге сабак болуп, башкалардын ыплас жолдордон, күнөө иштерден жасоодон токтотуусуна себеп болушу мүмкүн. Маркумдун жуугуч киши даараттуу болгону дурус. Маркумдун чачы, тырмактары алынбайт. Эгерде тырмагы сынып калган болсо, аны алып койсо, залалы жок. Маркумдун чачы, сакалы таралбайт. Эгерде чачы тырмак билбестик менен алынып калса, анда аларды кепинин ичине ороп коюшу керек. Эркектер маркум аялдарды, ал эми аялдар маркум эркектерди жууганга мүмкүн эмес. Аял күйөөсү кайтыш болсо, аны жууганга кирсе болот.
Идде аралында күйөөсү өлгөн аял дагы али күйөөсүнүн карамагында болгондуктан күйөөсүнүн жууганга кирсе болот. Эгерде башка мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал эми аял киши кайтыш болсо күйөөсү жууганга киргенге болбойт. Себеби аял өлөрү менен ортодогу нике байланышы үзүлөт. Нике тирүү кезде гана түзүлгөн байланыш. Аял өлгөндөн кийин күйөөсүнө жат аялдай болуп калат. Наристесинде кайтыш болгон маркум уул кыздарды эркектер да аялдар да жууса болот. Наристе деп китептерде балагатка жетпеген, тили чыга элек кез айтылат. Бирок маркумдардын тили чыккан болсо, эркек баланы эркек киши, кыз баланы аял киши жууганы жакшыраак деп анык айтып да, жазып да кетишкен. Эгерде жалаң эркектердин арасында аял кайтыш болуп, жууганга бир дагы аял табылбаса, ал аялдын махрамы, жакын тууганы колу менен таямым кылат. Эгерде жакын тууганы дагы болбосо, анда жуучу киши колуна чүпүрөк байлап таямым кылат. Таямым кылуунун себеби жогорудагыдай абалда сууга алып жууганга шарият уруксат бербейт. Бөтөн адам чүпүрөк менен таямым кылган учурда көзүн жумуп аткарат. Ал эми жакын туугандары таямым кылса көзүн жумбаса деле болот. Сууга, көлгө түшүп кайтыш болгон киши кайрадан сууга алып жуулат. Өзүнүн сууга түшүп кетип жуулганы шарият боюнча жуулганга жатпайт. Маркумду сууга алып жууган киши акы албай, Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу, сооп алуу үчүн бекер жууса, өтө жакшы да сооптуу болот. Бирок акы алуу жолу менен жууганга да мүмкүн жана уруксат берилген. Маркумдун сөөгүн табытка салып, кабырстанга, мүрзөгө чейин көтөрүп баруучу акы албай, соопчулук үчүн көтөрүшүп барса, өтө чоң соопко ээ болушат. Бирок акы алуу жолу менен көтөрүп барышса да мүмкүн жана уруксат берилген. Өлүк көтөрүүчүлөргө жана өлүк көмүүчүлөргө акы өлгөн адамдын мал мүлкүнөн берилет. Өлүктү жуугандар, көмүүчүлөр, көр казуучулар тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам касиеттүү сөзүн айтып кеткен. Кимде ким Аллах Тааланын ыраазылыгын алуу үчүн жууган болсо, Аллах Таала ал кишинин күнөөлөрүн кечирет. Ошондой эле кимде ким Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу үчүн өлүктү көмсө, топурак салып жардам берсе, ал адам өзүнө бейиштин кооз көркөм кийимдеринен даярдаган болот. Ал эми кимде ким Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу үчүн маркумга көр казышса, ал үчүн өзүнө бейиштен бийик үйлөрдү даярдаган болот. Урматтуу туугандар, кайтыш болгон маркумдардын арбагын сыйлап, аларга кандай кызмат кылсак да өтө чоң соопту тапкан болобуз. Ошондуктан пайгамбарыбыз кимде ким кызмат кылса, агана кызмат кылуучулар болот деп айткан. Көр казуучулар Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу, сооп алуу үчүн акы албай бекер көр казып жардам берсе, өтө чоң соопко ээ болот. Бирок көр казуучуларга наристе энеден төрөлгөндө эле дене мүчөлөрү толук калыптанбай, өлүп туулса дагы адам уулу болгондуктан урматына жуулат. Бирок ага өзүнчө кепин даярдоо шарт эмес. Бир эле чүпүрөккө ороп, жаназа намазы окулбай көргө коюлат. Эгерде дене мүчөлөрү толук, бирок өлүк төрөлсө да жуулат жана бир чүпүрөккө оролуп, жаназа намазы окулбай көргө коюлат. Эгерде энеден төрөлгөндөн кийин кандайдыр бир тирүүлүктүн белгиси менен төрөлсө, мисалы үн чыгарып, же буту колун, же кайсы бир мүчөсүн кыймылдатып төрөлүп, анан өлсө, анда ал жуулат жана баардык денесин жаба тургандай бир кабат лифафа кепини менен оролуп көргө коюлат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, 2 кабат кепинге оролгону дагы жакшыраак. Бирок буларга ысым коюлуп, жаназа намазы окулуп, андан кийин көргө коюлат. Эгерде 8-9 жашка келип кайтыш болсо, ал кайтыш болгон уулду же кызды чоң адамдай эле толук сүннөткө ылайык кепинге ороп көргө коет. Эгерде толук кепиндөөгө мүмкүнчүлүгү болсо. Эгерде уул же кыз 7-8 жашка жетпей кайтыш болсо, анда кепиндөө тууралуу китептерде бир аз талаш-тартыштар бар. Кээ бир китептерде кайтыш болгон кичинекей уул же кыздардын денеси толук жаба турган 1 кабат лифафа оросо болот десе, кээ бир китептерде 2 кабат кепинге оролгону жакшыраак делген. Ушул экинчи далилдеген 2 кабат кепинге толук оролгону жакшыраак деген жолду кармап, амал кылганыбыз жакшыраак. Жогоруда айтылгандай эле, эгерде дене мүчөлөрү толук болбой, ары өлүк туулса же дене мүчөлөрү толук жетилип, бирок өлүк абалда туулса, анда аларга ысым коюп койбоо тууралуу китептерде бир аз талаш-тартыштар бар. Мисалы,
Мухит аттуу китепте Абу Ханифа имам Азам радиаллаху анху мындай деп айткан: үн чыгарып төрөлсө ага ысым коюлат жана мурас берилет, өлсө жуулат жана жаназа намазы окулат, мураскорлору мурас берилет. Эгерде өлүк абалда туулса ага ысым коюлбайт жана жуулбайт, ага мурас берилбейт жана анын мураскорлоруна да мурас бөлүнбөйт. Себеби наристенин үн чыгаруусу тирүүлүктүн белгиси болуп эсептелинет. Ошондой эле башка китептерде дагы өлүк туулгандарга ысым коюлбайт делген. Өлүк туулган наристе гана эмес, ал турсун дене мүчөлөрү билинип, бойдон түшүп калган балага дагы ысым коюлат. Себеби махшарда, кыяматта адамзат жинала турган чоң аянтта ар ким өзүнүн ысымы менен чакырылуусу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген бир хадисте бойдон түшүп калган ары чала наристе уул же кыз экенин анык ажырата элек абалда болсо, анда уул балага да кыз балага да экөөнү тең туура келе тургандай Хамза, Талха сыяктуу ысымдар коюлса делген. Ошондой эле өлүк туулгандарга ысым коюп койбоо маселеси тууралуу эл арасында талаш тартыштардын пайда болгондугунан улам китептердеги далилдерди бир аз да болсо силерге маалым катары берип кеттик. Урматтуу мусулман туугандар, эми шарият боюнча өлүп туулгандарга ысым коюп койбоо тууралуу сөздү жыйынтыктай турган болсок, өлүк туулгандарга ысым коюп койбоого байланыштуу жогорудагы айтылган далилдүү көрсөтмөлөрдүн кайсы бирине амал кылып аткарган болсо да, Кудайдын өзү кааласа, Кудай буйруса шарият жолунда адашкан болбойбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ак түстүү кийимдүүлөрдөн кийгиле. Анткени ал кийимдериңердин жакшысы жана ак түстүү кездемелерге өлүгүңөрдү кепиндегиле деди. Ак түстөгү кездеме жаңы болсо да, жуулган болсо да кепиндикке жарайт. Бирок намаз окуп, таат ибадат кылган кийимдерден кепиндик кылса жакшыраак болот. Ал эми лифафа, эң сырткы кепиндик жаңы ак кездемеден болгону жакшыраак. Кепинди жакшы кылыңыздар. Себеби хадис шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүктөрдүн кепиндерин жакшы кылгыла. Себеби алар бири-бири менен көрүшүп зыярат кылышат. Ошондо менин кепиним жакшы деп курсант болуп мактанышат деп айткан сөзү бар. Кепиндин жакшы кылуу дегендин мааниси төмөнгүдөй. Өлгөн адам эркек киши болсо, анда айт күндөрү, жума күндөрү кие турган кийимдерге окшош кездемелер менен кепиндегиле. Ал эми өлгөн адам болсо, анда ата-энесине кийип баргандагыдай кездеме менен кепинделет. Кепиндикке ак кездеменин болгону жакшыраак. Пахтадан жасалган ак кездемеден кепин кылган эң жакшы болот. Лифафанын эң сырткы кепини жаңы кездемеден болгону жакшы. Кепинди жаңы же эски бирок таза жуулган кездемеден даярдаса да болот. Пахтадан, кенептен болгон кездемелер да кепинге жарайт. Бул жашоодо кийим тигип кийүүгө дурус болгудай кездемелер менен кепин даярдоого болот. Аял кишилерге жибектен жасалган кездемеден кепиндик даярдаса дагы болот. Аял кишилерге кызыл же ар түрдүү боекторго боелгон кездемелерден кепиндик кылса да болот. Эркек кишилерге захфар сыяктуу боектор менен боелгон жана жибектен жасалган кездемелер кепин кылуу арам. Себеби андайлар эркекке тирүү кезинде да уруксат кылынган эмес. Жүндөн токулган нерселерден, жан жаныбарлардын терилеринен кепин кылуу макрух, дурус эмес. Кайтыш болуп жаназа намазын окула турган адам мусулман болуусу керек. Кайтыш болгон адамдын жаназа намазын окуу үчүн кайтыш болгон адам жуулуп таза болуусу зарыл. Кайтыш болгон адамга оролгон кепиндиктер таза болууга тийиш. Жаназа намазына даяр болгон маркумдун аврат жерлерин жабылуу болушу керек. Жаназа намазын окуй турган орун таза болушу керек. Жаназа намазын окуу үчүн маркумдун сөөгү өлгөн адамдын денеси болуусу тийиш. Жаназа намазын окуу үчүн маркумдун дене мүчөлөрүнө көпчүлүк бөлүгү жаназа намазын окууну адамдардын алдында болушу зарыл. Маркумдун кээ бирлери мүчөлөрү гана табылса, ага жаназа намазы окулбайт. Бирок жуулуп бир нерсеге оролуп көргө көмүлөт. Эгерде өлүктүн жарым денеси башы менен бирге табылса, же башы жок, бирок калган денеси бүтүн табылса, ага жаназа намазы окулат. Кыргызстанда жаназа намазын окуу үчүн алып келинген маркумдун башын түндүк тарапка, буттарын түштүк тарапка каратып, имамдын же жаназа намазын өтүүчү молдонун алдында туруусу жаткызуу зарыл. Ал эми имам болсо, маркумдун көкүрөк тушуна туруп, кыблага караган абалда жаназа намазын окуйт. Бул бардык эле өлкөлөрдө маркумдун башы имамдын оң кол тарабында, буту сол кол тарабында жаткызылып, имам кыблага карап
окуганын себебинен көкүрөк ыймандан, илимден, даанышмандыктын орду болгон үчүн деп түшүндүрүлөт. Албетте, кыбла тарапка караган абалда маркумдун көкүрөк тушунда тике туруп жаназа намазын окуш керектигин баарыбыз билсек керек. Жаназа намазы окуучу адамдардын бүткүл денеси гусулдан таза болушу керек, даарат болушу керек. Жаназа намазы окуучу адамдардын кийген кийимдери да таза болушу зарыл. Жаназа намазын окуучу адамдардын намаз окуй турган жери да таза болушу зарыл. Жаназа намазы окуучу адамдардын аврат жерлери, жабылууга тийиштүү дене мүчөлөрү жана жабылган абалда болушу зарыл. Жаназа намазы окуучу адамдар кыбланы карап туруулары зарыл. Окуй турган жаназа намазына ниет кылуу керек. Жогоруда айтылган башка намаздарда да негизги шарттар болуп эсептелинет. Маркумду көтөрүп алып барууда ылдамдаткыла. Анткени эгер жакшы адам болсо, анда силерге жакшылык орунга тезирээк алып барууңар тийиштүү болот. Ал эми андай адам болбосо, силердин мойнуңардан жамандыкка тезирээк алып таштаган болосуңар. Табытты артынан баруу сооптуу да, жакшыраак да болот. Бирок өлүктү көтөрүп бара жатканда жамааттан бөлүнүп, өзүнчө табыттын алдына басуу анча дурус эмес. Маркумдун мүрзөгө алып бара жаткан пайдасы дүнүйө сөзүн сүйлөбөй, күлбөй, такбир, тахлил, ла илаха иллаллах сөздөрүн ичинен көп кайталап айтып, өлгөн маркумдун күнөөсүн кечирүүчү Аллах Тааладан сурап баруу абзел жана зарыл. Өлүктү көрүстөнгө алып барууда бир аз тезирээк, орто ылдамдыкта алып баруучу макул көрүлсө, мүрзөгө жакындаганда бир аз жайыраак басуу керек. Лахатка көргө жеткенде табытка көрдүн кабыла тарапка коюп, андан кийин өлүктүн өзү көргө, лахатка, кыбла тарабына киргизилет. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, абалга карап ыңгайлуу тарабынан киргизсе да болот. Өлүктү табыттан алып мүрзөгө коюп жатканда эркек кишинин үстүнө кеземе тартып, жашырынпай эле оролгон кепинди менен көргө коюлат. Ал эми өлүк аял киши болсо, сөөгүн табыттан көтөрө баштагандан баштап мүрзөгө коюп, оозун жаап, бекитип болгонго чейин бир кездеме же чатыр сыяктуу бир жапкыч менен жабылып турат. Себеби аял кишилер жабылып жүрүүгө жаралган назик заттар. Ошондуктан өлгөн аялдардын оролгон кепинине да адамдардын назары түшпөөсү үчүн аларды көргө коюп жатканда үстү жабык турушун шариятыбыз дурус көргөн. Маркумдун оозун жапканда албетте өтө бышырылбаган камкыш, кирпич же чым же иштетилбеген камыш менен гана жабууга тийиш. Ал эми бышкангыч, жыгач менен мүрзөнүн оозун жабуу макруу, дурус эмес. Себеби көпкө туруу үчүн отто бышырылган нерселер, ошондой эле жыгач темир сыяктуу бекем каражаттар тирүү адамдар үчүн керектүү. Мындай бекем нерселерге тирүүлөр гана муктаж. Ал эми өлүктөр жатуучу маркумдун мекенине жогоруда айтылгандай атайын даярдалган бекем нерселерди иштетүү макруу. Себеби кабырстан бул эскерүүнүн, эски болуунун жайы болуп эсептелинет.